Assalamu алейкум. Жалпы дыйкандар, малина сүйүүчүлөр, мынакей Кудай кааласа биз өзүмүн досумун полясында турабыз. Азыр ушул 8-9 сотук жерде Зюгана сортундагы малинасын бүгүн мына терим болуп аткан экен. Мынакей келдик. Ассаламу алейкум досум. Алейкум ассалам. Куш келипсиң бекиш досум. Досум кандайсың? Чарчабай. Эзип туруңбу? Аллага шүгүр. Куш келипсиңер. Жакшы. Өндүрүштүк. Багыбызга. Терип туруңбу чарчабай досум? Сону не? Качество укмуш. Бу Зюганна деген сорт. Жакшы. Ошо полный өзүң айтып бере, ошо кайсы убакта тиккенсиң, каяктан келген көчөттөр. Полный өзүң кандай кароо жолдорун, сууду кандай бересиң, эмне бердиң, эмне бербедиң, дары дармек бүт баарын кененирээк айтып, канча терип атырыңар бир тергенде. Буну бекиш досум ушу Россиядан алып келип берген. Биринчи былтыр адашпасам ушу апрелдин 10-унда келген сорт малина болгон. Апрелдин 10-унда 2024 апрелдин 10-унда тигилген. Эч кандай кароо кандай? Кароо дегенде бул дары бербедим. Өзүнүн удобрения мондай жалбыракка себилчү дарыларын берген эмесмин. Эгер дарыларын бергенде мындан ham жакшы болмок да. Мындан ham сонун болмок. Эч кандай дары колдонбодуң? Эч кандай дары колдонбодум мынакей. Тамырдан деле, жалбырактан деле чачпадың? Ушу тигилди. Болгону менин кызматым. Чөбүн эле отоп койдум. Болду, башка эч нерсе кылбадым. Сугардым, болду ошол эле. Калган эмеси мынакей. Ушундай бир сонун жакшы сортунан экен малинанын. Бир тергенибизде 160 килограммга чейин терип атабыз. Огородтун ушу тигилген жер 9 сотук, да? 9 сотукка да жетпеген. Ушул экинчи жыл болуп аткан түшүмө. Эгерде ким ушундай дагы бир тез аранын ичинде бир акча табып бир бизнес ушундай иштерди кылам деген болсо, ушу бекиш досума кайрылсаңар болот. Мына бул өзү ушул досум алып келип берген. Эмелер. Жакшы, буну малиналар баягы каналда суу токтоп калган учурда дагы сууду дагы толук жеткире албай аткандарсыңар, а? Жок. Бул капельни бар мынакей. Буну бекиш досум ушу өзү улап берген мынакей. Буну ушу тигилгенде уланган мынакей. Көрсөңөр мынакей. Мурда былтыр тигилгенде, мына эски. Ушул анан 60 сантиметрден тигилген. Мына жерде бирөө бар. Ошол мынакей, ошол малиналардын көбөйгөнүн карагыла экинчи жылда. Бир түптөн 13-түккө чейин бар, а? Андан да көбүрөөк экен, а? Кудай кааласа жакшы мынакей. Жакшы. Муну шакты көтөрүп коелу. Экинчи жыл ушундай болуп атат да. Мынакей. Кудай кааласа силер дагы масса азайып калганда келип көрүп тартып атасыңар. Ал уже массадан өткөн убак, а? Өткөн убак, ооба. Мынакей качествосын көрүп турасыңар. Эгер өткөндө мындан бир 10-15 күн алдын келгениңерде вообще сонун болуп турат эле мына. Андан берки терилген эмелер да булар мына. Үстү жактары, а? Үстү жактары мына. Уже үстүлөрү канчалаган түшүмдөр терилип кетиптир. Мына үстүлөрү терилип бүттү. Азыр эми ылдый түшүм бере баштады. Бул өтө бир шагы да көп экен да, значит, а бунда? Бул өтө бир сонун сорт экен да. Карасаңар. Жакшы. Малина да ушуну айтса болот экен. Дагы бир жолу сураймын. Ушул 9 сотук жерден эң баягы көп тергениңер канча килограмм болду? 160 килограммга чейин тердик, эң көп. 160 килограмм, а? 100 килограмм, андан 100 килограмм, 90 килограмм стабильно. Кудай кааласа мынакей, бул жактар али терилелек бүгүн баштадык. Мен наркы бир 2 жөөктөн башталды. Али бул жактары турат мынакей. Кудай кааласа бүгүн дагы бир 100 килограмм берет, Кудай буйрса. Жакшы, түшүмүңөргө береке берсин. Айтканыңар келсин, мынакей. Кимде-ким тез аранын ичинде иш баштайм деген болсо, жериңер болсо бар мынакей. Аз жерден көп киреше тапсаңар болот. Мына бул ушу бекиш досум өзү алып келип берген малиналар. Буну мен эч жактан өзүм барып алып келген эмесмин. Ушу Россиядан алып келип берген Зюганна деген сортунан экен. Чоңдуктары мынакей, өтө сонун бир жакшы малина десем жаңылышпайм. Сонун мынакей туугандар. Абдан жакшы мынакей. Качествосын көрүп турасыңар. Баягы суу чыкпай, баягы укаланат, талкаланат деген нерсе жок экен буда. Жакшы.
качестволор жакшы экен мынакей мынтип ширели башы бышып тургандар абдан жакшы качестволор укмуш экен. Буну негизи бирок баягы досум удобрение азын берип, жазында баягы селитр амофозун берип, жайында суу менен баягы жалбырактан чачып, жана болсо тамырдан дагы өзүнүн баягы калий, фосфорлорун берсе мындан дагы түшүм көбөйүшүнө уже көзүң жетип турат да досум. Ооба. Кудай буйруса мынакей. Быйыл көрдүк бунун мындайча айтканда бунун акчасын жедик да. Мурда мындай нерсе бизде болгон эмес. Кудай буйруса жазда мынакей өзүнүн дарыларын бүт мынакей түшүнбөгөн нерселерибиз бекиштин өзүнөн дарыларын алып колдон келишинче карайбыз. Мен кудай буйруса ушул эле огород менен чектелип калбай, мындан бөлөк дагы бир 2 огородум бар. 15 сотуктан экөөнү кошкондо 30 сотук. Бери общий 15 сотук, бирок 9 сотугуна эле тигилген да. Себеби былтыркы каражат ошого гана жетиштүү болгон. Быйыл куда кааласа мынакей. Муну уже көбөйтөйүн деп турасың досум. Быйыл куда кааласа мына ушул малинанын эмесин нанын жеп калдык. Буйруса мынакей. Могул жактарды көрсөтүп кой. Нарагында дагы өлбөдү бир 6 сотук жери турат да бош. Узунунан. Ошол жактарына мындан бөлөк 2 огородум бар, 2 участкам. Аларга дагы тигип, кудай буйруса көбөйтөбүз. Жакшы досум. Молодец. Буну баягы нанын жегенден кийин уже көбөйтөйүн деп калыпсың да. Конечно. Жакшы. Черезден мисалы 15 миң, 20 миң деген берет. Мындай иш Россияда деле жок болуш керек. Жакшы. Кудай кааласа ошол жерлерге тигип, мындан да көбүрөөк мындайча айтканда түшүмдү тер досум. Жакшы. Негизи жалпы дыйкандарга, жаңы баштап аткандарга, мына өзүбүздүн Аксы элине жана башка мына Кыргызстандын биздин булуң бурчунан коңшу Өзбекстан, Казакстандан көрөт бизди. Ошолорго кандай бир кеп кеңешиң айтат элең досум? Бир өзүң бир кеп кеңешиң айта кет. Эми бул дыйкандарга, жаңы баштоочу эмелерге айтарым, коркпой алып кылгыла. Башында биз дагы коркконбуз, мен да коркком, мынча акчаны салып берсем эртең чыгара аламбы деген суроо өзүмдө да болгон. Мынакей кылып койдук эле. Табакал кылып мынакей аракетин кылып койдук эле. Мынакей үзүрүн көрүп атабыз. Үзүрү мынакей. Бул жакта терилгендери да бар. Коркпой кылгыла, алгыла. Анан илажы болсо арзан көчөтүнөн эмес, кымбатынан алгыла. Арзандын баары мындай бизде сөз бар Кыргызда. Арзандын тузу татыбайт деген. Ошол сыңары. Эми арзан дегенде мындан арзаныраак малиналар бар. Алардын түшүмү мындай болбойт экен. Себеби мен бүт салыштырып көрүп атам. Быйыл 2-нчи жыл да. Анан өзүм кымбатынан алдым эле. Мынакей. Бул сорт канчадан алынганын бекиштен суразаңар, өзү айтып түшүндүрөт. Анан илажы болсо кымбатынан алсаңар, кымбаты кымбаттай, жакшы түшүмдүүлүк жагы өтө жакшы сонун берет экен. Мынакей. Бул силер дагы массанын азайып тургандагысын тартып көрүп турасыңар. 10-15 күн мурун келгениңиздерде мына. Негизи баягы досум, ушул көчөттү ушул сортун эле тигип туруп, баягы агротехникасын туура кылып, баягы суун, анан баягы жазда күздө көңүн удобрениясын убагында берип турса, мындан дагы түшүм жогорулайт деген уже баягы айтканда такталган информация болуп калыптыр да уже. Туурабы? Ооба. Кудай буйруса мынакей. Жазда тамырына, могу жалбырактарына өзүнүн берилүүчү удобренияларын аябай буйруса берем. Быйыл мынакей көрдүк. Мен карабагандагы кербези ушул мынакей. Карабай ушу түйүн бир 2 жолу отоп тазалап койгонум дагы түшүмдүүлүгү ушул. Эгер жакшы дагы мындай чабып удобренияларын бергенде бул вообще сонун болмок экен дагы. Мындайча айтканда бул баягы стройканын ортосунда болуп жаткан эле иш болуп атат да досум. Стройканын ортосунда эми мындайча айтканда бир биякта иш кылабыз анан эске келгенде келип терип коюп атканбыз да. Азыр эми мынакей быйыл астайдыл кийлигишип аракетти баштадым мынакей. Кудай кааласа. Тиги күзүндө тиге турган жерлериңден уже растап койгон окшойсуң досум. Уже күздө тиге турган жерлер азыр болгон алып барып көргөзөйүн десем узагыраак. Эгер убактыңар болсо бир күнү алып көрсөтүп, Кудай кааласа тигип атканыңда барып ошол жерден бир жакшы тартып чыгаралы. Ал жерлер даяр мынакей. Кудай буйруса ушу көчөттөр. Азыр могу ящикке салынып килограммдап болуп аткан жерден бир тартып кошойлам да. Өзүң көрсөтчү досум. Тумандар. Кийилип, азыр баягы күн чагылышып дагы жакшы тартылып жатат. Негизи
съемка кылгандар билесиңер, тарткандар кечкурун күн уже прямо нуру кайтканда жакшы болот. Мынакей өмөлөрү ширелип ийилип тургандар. Абдан жакшы. Качестволору да зор экен. Кана досум бияка көрсөтчү эми. Мынакей. Эми эле баштапсыңар да, Эми эле баштадык, жаңы эле баштадык деп. Жакшы, жакшы. Мынакей. Сонун. Мынакей, бул биздин мынакей азыркы баштап терип баштаганыбыз. Сәл кечирээк келсеңер, мындан жакшы болмок. Акчасы 230 алынып атат. Бүгүнкү баа 230 сомдон, Бүгүнкү баа 230 алынып атат. Бир ящикке 2 кило 450 грамм салынат. Жакшы, жакшы. Анан дагы бир мындайча айтканда эң эле баягы суроодун баягы акыркысы болуп калды. Ушул малинаны силер өткөрүп аткан жерде досум бир кандайдыр бир өткөрө албай, болбосо бул малина жарабайт, же болбосо бул малина тоңдурганга жарабайт, же болбосо мына коңшу өлкөлөргө, Россия, Казакстан, Өзбекстанга бул баягы свежий базарга жетпейт экен деген бир вопростор болуп, бир отказдар болуп атабы, болбой атабы? Жок, мен былтыр да тапшырганбыз, еще быйыл да тапшырып атабыз. Тапшыргандарыбызда мисалы биз бир эле адамга тапшырбайбыз да. Кимизи мындай 2-3 адам болот. Экөө үчөөнө тең бардыгына тапшырып көргөнбүз. Бардыгында Россияга жетпей калат, бунун болбойт деген сөз боло элек. Тескерисинче алар алып келгиле деп кайра эме кылып атат. Массаны көбөйткүлө деп. Илажы болсо көбүрөөк алып келгиле деп требовать этип атат да. Буну биз көбөйтүшүбүз керек экен да. Себеби мынакей аксы жеринде бизде слива менен основной эме алышабыз. Кайналы, өзүбүздүн кайналы. Өзүбүздүн кайналы менен иш кылабыз. Кайналы 1 жыл болот, 1 жыл болбой калат экен да. Бул малина деген нерседе андай тема жок экен. Жылда болот экен. Главный жакшы караш керек экен. Ошо удобренияларын, дарыларын убагында берсең, бул өтө жакшы нерсе экен. Айтор баягы бир тигип коюп туруп, жылына өз убагында удобрение, суун берип, убагында отоп койсоң эле, Кудай кааласа муну ушундай түшүм күтүп турар экен да, досум, Күтүп турат, Жакшы, жакшы. Түшүмүңө берекесин берсин Кудайым. Келсин. Досум, бул малинаны баягы өткөрүп атканда дагы анан жанагы айтышып атабы ошол жерде, мисалы үчүн дагы ушуну көбөйткүлө, ушул сортко мындайча айтканда бир претензия вообще барбы же жокпу? Баягы же мындай жакшы жагына же жаман жагына? Жакшы жагына претензия бар. Көбөйткүлө, кылгыла, дальше болсо дагы алып келиңиздер деген. Массаны алып келгиле, тонналап алып келгиле деп суранышып атат, Анан бул сортту али боло элек, болбой калат деген, болбойт деген претензия вообще боло элек мынакей. Бул малинада кантип претензия болбойт болуш керек? Мындай чоң карагыла. Вообще мощный, чоң мындайча. Сонун досум, качествосы жакшы. Менен бирдей болуп атат. Жакшы, негизи анан баягы многу бир аз чачыраганы бул баягы сен баягы дарылардан, анча мынча суулардан калганынан себебинен да ушундай болот. Чачыраганы бул не только бул сортто эмес, бардык эле малина сортторунда бар. Бул ошо баягы кальций жетишпегендиктен болот. Дагы бир элементтер жетишпегендиктен болот, туугандар. Жакшы. Кудайым буйруса, эмкиде наркы чоң поляңа тигип атканда дагы видео чыгарабыз. Ишиң ийгилик досум, Кудай кааласа. Ушул Зюгана сортундагы малинанын көчөттөрү керек болсо биздин телефон номерлорго чалыңыздар, байланышыңыздар. Мындан сырткары дагы бизде 6-7 сорт малинанын көчөттөрү бар, туугандар. Кудайым буйруса Кыргызстан боюнча салып жиберебиз, кошуна Өзбекстанга жөнөтөбүз. Биздин телефон номерлорго беймарал чалып, кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Кудайым буйруса көчөттөргө биз заказ алып баштаганбыз. Мына бүгүн сентябрдын 20-сы, дагы 20 күндөн өтүп, октябрдын 10-унан баштап уже алдынан көчөттөрдү казып жөнөтө баштайбыз. Кудайым буйруса, туугандар. Кененирээк маалыматты телефондон, WhatsApp'тан беребиз. WhatsApp'ка жазыңыздар, чалыңыздар, кененирээк маалымат беребиз. Мындан бөлөк дагы сорттордон да кеңеш беребиз. Сиздер кайсыл жакка тигесиздер Кыргызстандын? Погодаңыздар кандай? Жайында канча градус ысыйт, ошол жактарын дагы эсептеп,
анан жериңиздердин баягы канча гектарга болбосо канча сотуга тигем деген планыңыздар болсо ошону айтсаңыздар бизге WhatsApp'тан. Биз схема посадкасына чейин эсептеп канча көчөт кетерин эсептеп беребиз туугандар. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Досум, ишиңе ийгилик. Чарчабай тере бер досум. Рахмат, айтканыңар келсин. Кудайым буйруса, кийинки чыгарылыштарда дагы малинанын сортторун жана малинанын характеристикасын жана дыйкандын өзүнөн ушундай интервьюларды алып киргизип турабыз туугандар.